Assalamu alaikum туугандар. Төшөктөгү жеңем менен болгон мамилеги сунуп жатам. Анда сиздерге ушул наборду сунуштайм. Бул кычала теке мазы менен. Бул эмнелерге жакшы десеңиздер, бул простатит, тез түшүп калган бөйрөк, ашказан, буттан муздаганга өтө жакшы жардам берет. Төшөктө күчтүү кылат. Ошондой эле набор кошумча маздар бар. Жарым сааттан 1 саатка чейин чыгып берет. 1000 жашар сахарды түшүргөнгө жардам берет. Ошондой эле рак оорусуна дагы өтө жакшы. Бул адам организмин тазалап жашартат. Ошондой эле маздар бар. Геморрой, простатит, гайморит, ошондой эле жоон ичегин тазалап арыктагыңыз келсе, очищение бул. Биз Москва шаарындабыз, башка шаарларга дагы через почта кылып жеткизип беребиз. Кайрылыңыздар туугандар. БШК Жаныбек Абировду депутаттык мандатынан ажыратты. Бүгүн 27 мартта Борбордук шайлоо комиссиясы Жаныбек Абировду депутаттык мандатынан ажыратты. Бул тууралуу аталган ведомствонун басма сөз кызматынан кабарлашты. Ушул эле күнү Абиров мандатын тапшыруу чечимин кабыл алганын жарыялаган болчу. Ал өзү катышкан мушташ талкуу жаратканын, окуянын олуттуулугун түшүнүп, жоопкерчиликти сезип жатканын жана мыйзамга ылайык жоопкерчилик тартууга даяр экенин белгилеген. Мыйзамга ылайык Бишкектин Ленин райондук округунда кайрадан шайлоо өтөт. Эске сала кетсек, 12 мартта Жаныбек Абиров мушташка катышканы белгилүү болгон. Мушташтан жабыркаган жыран улуттук госпиталга жаткырылган. Бул кадам үчүн Абиров соц тармактагы баракчасы аркылуу элден кечирим сураган. Ал эми 15 мартта Жогорку Кеңеш Жаныбек Абировга карата кылмыш ишин козгоого макулдук алуу үчүн башкы прокурор киргизген сунушту карап, атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Булак суперкежи. Абактагы Клара Сооронкулованын диагнозу айтылды. Кемпир-Абад иши боюнча абакта жаткан Конституциялык соттун экс-судьясы Клара Сооронкуловага тергөө абагынын медициналык бөлүмүнүн дарыгерлери пневмония диагнозун коюшту. Бул тууралуу анын жактоочусу Чынара Жакупбекова билдирди. Жактоочунун айтымында жаңы гана операция болуп, кайрадан абакка которулган Сооронкулованын абалы жакшы калыбына келе элек болчу. Эске салсак, 24-25 октябрь күндөрү башалмандык уюштурууга шек саналып, 20дан ашуун саясатчы жапырт кармалган. Алар Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Алар Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болуп келген. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатат. Булак Назар Ньюс кежи. Иранда милдеттүү хиджаб кийүү эрежесин бузган кыз-келиндерге күч колдонууну жокко чыгарып, анын ордуна айып пул салуу жана административдик жазага тартуу боюнча жаңы стратегияны талкуулоо уланууда. Бул тууралуу мыйзам чыгаруучу Хосейин Жалалиге шилтеме берип, Фарда радиосу билдирди. Депутаттын айтымында коомдук жайларда бетин башын жаап жүрбөгөндөр 30 миллиард Иран реалын 60 миң АКШ доллары төлөөгө чейин милдеттенирилмекчи. Андан тышкары айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу, паспорт жокко чыгаруу, интернет байланышын өчүрүү чаралары көрүлүшү ыктымал. Эрежени сактоо, аялдарды уруп сабоо, күч колдонууну чектөө максатында көзөмөл камералары пайдаланылат. Эреже бузгандарды таап, жазалоо иштерине полиция жана сот органдары тартылмакчы. Бир нече жума мурда парламенттин маданият боюнча комиссиясы 7 пункттан турган сунуш киргизип, аларды жогорку жетекчилик колдогону, коопсуздук кеңеши талкуулаганы маалымдалган. Ислам жумуриятында 1979 жылкы революциядан кийин милдеттүү хиджаб киргизилген. Көптөгөн аялдар наразычылык иретинде ал эрежени бузуп, жеңалбаш жүргөн учурлар кездешет. Анда окуялар былтыр сентябрда студент кыз Макса Амини хиджаб кийүү эрежесин бузган деп камалып, жабык жайда көз жумгандан кийин тутанган митингдер маалында көбөйдү. Булак Азаттык. Россиянын 2 миллиард долларлык долбоорлору Кыргыз Республикасында ишке ашып жатат. Кыргызстанда Россия катышкан 40тан ашык 7 долбоор ишке ашууда. Бул тууралуу РФ экономиканы өнүктүрүү министринин орун басары Дмитрий Волвач Россия Кыргыз кеңешинин жыйынында билдирди. Бирге кетсек, экономикалык жана инвестициялык кызматташтык боюнча жумушчу топ менен өкмөттөр аралык комиссиянын ишин Россия тараптан Волвач карайт. Эки мамлекеттин соода-экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык жыйыны 29 мартка белгиленген. Иш-чара Бишкекте өтөт.
Кеңештин жыйынында КМШ мамлекеттери менен кызматташуу боюнча Россиялык департаменттин директору Юлия Нестерчук эки өлкөнүн соода-экономикалык мамиледеги жогорку потенциалын белгиледи. Анын айтымында Россия менен Кыргызстандын соода тармагындагы өсүү динамикасы сакталып турат. 2022 жылы эки мамлекеттин соода жүгүртүүсү 2021 жылга салыштырмалуу 36,8% жогорулаган. Жыйындын жүрүшүндө тараптар кооперациялык кызматташууга жана ата мекендик бизнестин долбоорлорун Кыргызстандын аймагында иштетүүгө өзгөчө көңүл бурушту. Нестерчук долбоорлорду колдоого алуунун эффективдүүлүгү тууралуу да айтып берди. Ал мисал катары Посоветтик мейкиндиктеги биринчи ачылган эки тараптуу Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондун атады. Март айындагы маалыматтар боюнча 3000ден ашык долбоорду каржылоого $496 миллион сарпталган. Анын көпчүлүк бөлүгү кичи жана орто бизнеске туура келет. Жыйындын жүрүшүндө тараптар эки жактуу кызматташуунун негизги форматы өкмөттөр аралык комиссиянын иши экени белгиленди. Ошондой эле орус-кыргыз инвесторлорунун кызыкчылыгын көздөгөн инвестициялык долбоорлорду эки өлкөнүн экономика министрлигинин экономикалык жана инвестициялык бирдиктүү жумушчу тобу тарабынан талкууланмай болду. Булак Назар Ньюс KG. Унаа издөө иш-чарасы. Унаа ордоо, алдамчылык жана башка кылмыштардын бети ачылды. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын демилгеси менен республиканын бардык аймагында унаа издөө аталышындагы ыкчам алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматынан билдиришти. Анын алкагында унааларды ремонттоо жана сырдоо менен алектенишкен жайларда текшерилип, жумушчулар менен алдын алуу маектешүүлөрү жүргүзүлдү. Бериле кетсе, көптөгөн айдоочулар кырсык болгон жерден изин жашырып кетишет. Айрымдары мас абалында болуп, изин жашырып кетишсе, башкалары кырсык көзсүз өтүп, андан кутулууга болот деп үмүттөнүшөт. Алынган маалыматтарга караганда 2023 жылдын 2 айында автотранспорт каражаттарын ордоого байланышкан 41 кылмыш жасалган. Ушул эле мезгилде 166 айдоочу жол кырсыгынан кийин окуя болгон жерден качып кеткен. Анын ичинен 5 жол кырсыгы өлүм менен коштолгон. Бул айдоочулардын жоопкерчиликсиз мамилесинен жана маданиятсыздыгынан кабар берет деп айтылат билдирүүдө. Жогорудагы ыкчам алдын алуу иш-чараларына Бишкек шаары боюнча 400дөн ашык милиция кызматкерлери тартылган. 108 объект, анын ичинде унаа оңдоочу жайлар, унаа токтотуучу жайлар текшерилип, унааларды урдоо менен алектенген адамдарды аныктоо жана кармоо, урдалган унааларды запастык бөлүктөргө чечкен жерлерди аныктоо иштери жүргүзүлдү. 100дөн ашык кылмыштын бети ачылды. Маалымдалгандай, иш-чаранын максаты транспорт каражаттарын ордо, айдап качуу жана легалдаштыруу, айдоочулар окуя болгон жерден качып кеткен ачык айкын эмес кырсыктардын бетин ачуу менен ага байланышкан кылмыштарды алдын алуу болуп саналат. Булак Супер KG.